Всем привет! Сегодняшнее наше видео про определение уровня русского языка. Орус тілін билүү деңгээлин аныктоо жөнүндө. Жана онлайн курска жазылайын дегендер үчүн видео аягында белек бар. Бүгүнкү биздин видеодо бизге келип түшкөн суроолорго жооп катары. Бул суроолор деңгээлди кантип аныктайсыңар жана деңгээл боюнча сабак өтүлөбү деген суроолорго жооп катары болсун. Башында айтып кетчү нерсе, биздин курстун аты Жашыл алма деп аталат. Биринчи жолу уккандар үчүн биздин курс 3 ай, окуу мүнөтү 3 ай. 3 ай ичинде биз орус тилинде кенен кесир сүйлөп каласыз деген гарантияны беребиз. Эгерде сиз тараптан да биз күткөн аракет болсо. Албетте. Биринчи ай, первый месяц у нас базовый уровень. Базовый. Негизги уровень жана биринчи айда биз деңгээлди аныктабайбыз. Биринчи айда баарына бирдей өтүлөт сабак. Экинчи айдан деңгээлге жараша подгруппа болуп бөлүнүп кетет. Теперь эмне үчүн биз деңгээлди аныктабайбыз? Деңгээлди аныктабай биринчи ай базовый бирдей, баарына бирдей болгонунун себеби бар. Жана бул чечимге бизге мен чечимге келишиме тажрыйба, вот многолетний опыттын аягынан келип чыкты. Вот дело вот в чем, ребята. Когда мне было 19-20 лет, 19-20 жашында, я впервые записалась на курс английского языка, чтобы подтянуть свой английский. Университетте англис тилинен бетке кыйналганым үчүн кошумча курска барууну чечкенмин. И я помню, не буду говорить, что за курс, ошол курска барганмын, жазылганмын. И сказали: сейчас будем определять ваш уровень, силердин деңгээлиңерди аныктайбыз. И мне задали вопросы, тесты брали, и аягында сказали: вот, могу кабинетке кириңиз, и вы будете там учиться. Ошол кабинетте окуйсуңар деп. Я сказала: хорошо. Я зашла, и мне было самое интересное то, что там сидели дети. Ал жерде кичинекей балдар отурган. Ну, где-то 3-й и 4-й класс. 3-й, 4-й класс болсо керек, по-моему. И там сидели дети. Я сначала подумала, я зашла по ошибке. Мен тура эмес кирип алдым го депчи. Ну, здесь же дети. И сказали, что вы будете с ними учиться. Ошол балдар менен окуйсуңар дегенде, первое чувство, да, это стыд, уялуу. То есть, значит, мен такыр эле эч нерсени билбей турбайм. Ужас, да, Второе — это страх. Мен коркуу, да, я буду учиться с детьми, мен ушуларчалык билбей калсам еще что, да, как-то это. И третье чувство было прям сразу пропало желание учиться. Окуйн деген желание, калуу такыр жок болуп калды, потому что мне было стыдно, мне было страшно и так далее. Ну, понятно. Я сказала: ну ладно, я все равно буду учиться, тем более я заплатила, мен төлөгөнмүн. Я зашла, я училась с этими детьми, ошол кичинекей балдар менен 1 ай окудум толук. И ошол 1 ай ичинде мен ал курстан бир да жаңы нерсе үйрөнгөн жокмун. Мы проходили только те темы, которые мы уже знали. Я уже знала, школдон, университеттен өтүп бүткөндөрүбүздү Я терпеливо ходила целый месяц. Мен 1 ай бардым, мне сказала потом: ну, извините, вы не профессионал. Ну, в общем, я просто ушла. Мен кеткем. Но я позже поняла, мен кийин түшүндүм, мен өзүм образовательный центрда иштеп калганымдан кийин потом поняла, почему они так сделали. Это значит, канча көп окусаң, ошончо для них же польза. Ну, в общем, это я потом поняла. Проблема была не во мне, проблема менде эмес экенин кийинчерээк түшүндүм. Теперь ответ. Биз эмне үчүн деңгээлди аныктабаганыбыздын себеби ушул мен ошол горький опыт, да, ушул өзүм курска жазылып ушундай болгондугунан. Дело в чем. Биз биринчи айда базовый уровень, керектүү окончаниялар жөнүндө, предлогдор жөнүндө, падеждер жөнүндө биртке түшүнүктүү беребиз силерге. Түшүнүктүү бергенден кийин маалыматты, ошол маалыматты силерден кайра талап кылабыз. Бул деген
ошол моментте гана биз уровеньди точно аныктай алабыз. Это не то, чтобы биринчи көрүп сүрдөнүп бир суроого туура эмес жооп бере калсаң, сүрдөнүп унутуп калып же адашып туура эмес жооп бере калсаң, все, сенин уровеньиң 0 деп койгон. Думаю, несправедливо, ал адилеттүүлүккө жатпай калат. Первая причина вот в этом. Биринчи биз беребиз, андан кийин ошону талап кылабыз, сурайбыз. Жооп бере алсаңар, андан кийин ошол жооп берген деңгээлиңерге жараша анан подгруппага бөлүнөт. Это как кийимди кийип көрүп туруп, андан кийин сатып алган менен барабар да, то есть ой келди эле просто эле сатып ал, именно попробовать. Экинчи себеби, биринчи айда деңгээлге бөлбөгөнүбүздүн экинчи себеби бар. Биринчи айда негизги маалыматты алдык. Биринчи айда маалымат өтө көп. Ошол негизги жөнөкөй бирок негизги маалыматты алгандан кийин биз суроо бергенде ошол суроолорго жооп бере албасаңар же ошол биринчи айда берилген эле окончаниялардан ката кетип атсаңар, андан ары уланткандан кажети жок. Я так думаю, менимче, да, потому что силер жөндөн жөн акча коротконуңардын кажети жок болуп калат. Себеби биринчи айдын маалыматын кабыл кыла албадыңарбы, экинчи, үчүнчү айды кабыл кылуу андан да татаал. Потому что биз жеңилден татаалга карай жылабыз. Башында жөнөкөй, анан бара-бара маалымат татаалдайт, берилген информация да көбөйөт, татаалдайт. Понимаете? Это вторая причина. Думаю, это самая вот хорошая, вот справедливая, прям эң адилеттүү себеби деле ошол болсо керек. Вот. Нам важно, чтобы вы үчүнчү айдын аягында силер сүйлөп кетип, базы хотя бы вот күнүмдүк жашоодо сүйлөп калгыдай болуп, потом сказали: о, хорошо, мен ушул курска бардым, мен үйрөнүп кеттим деген сөзүңөр. Нам это важно, понимаете? Мен просто эле жаздырып, сеники 0, сеники 1 деп эле 3 ай силерди кармагандан көрө. Поэтому ошондуктан азыр менде окуп жаткан студенттер жана окуйун деген студенттер үчүн вот биринчи ай у нас самое главное. Биринчи айды толук кабыл ала алдыңарбы? Вот биринчи айдын маалыматын. Экинчи, үчүнчү ай силерге жеңилдей сезилет. Эгерде биринчи ай татаалдай сезилсе, анда ну вы поняли меня. Мени түшүндүңөр деп ойлойм. Недавно я прочитала одну статью, бизнес-сайт или там что за сайт был? Ну, в общем, бир статьяны окуп чыктым, жана ошол статья прям таасир берди мага, понимаете? Потому что жашоо жашка карабайт, ал көтөрүп жүргөн башка карайт деген сыяктуу. Знаете, мы ходили утром на работу, эртең менен жумушка кетилип, кечинде кайтып келип, чарчап, потом некоторые вот университеттегилер кечке окуп, алардын тапшырмасын аткарып, потом школдогулар кайра эле эртеден кечке там школдо жүрүп, вот так, мы же вот так ходили, понимаете, жумушта. И мы говорили, вот менде бош убактым болгондо мен кыйратмакмын, бизнес ачмакмын или еще что-то деп айтчубуз, потому что мы были заняты, кечке тияк биякта жүргөнбүз. И в этой статье, ошол статьяда о чем говорится, да? Если вы во время карантин учурунда дейт, если вы не прочитали ни одной книги, бир китеп окуп чыккан эмес болсоңор до сих пор, если вы там, что там говорится, если вы не изучаете какой-то язык, силер бир тил үйрөнүп жаткан болбосоңор, жаңы тил, если вы не учитесь чему-то новому, бир жаңы бир нерсени үйрөнгөн жок болсоңор, значит, проблема в вашей самодисциплине, а не нехватке времени дейт. Убакыттын жетпегендигинде эмес проблема көйгөй. А силердин самодисциплина, это дисциплина бул дисциплина. Я посмотрела в словаре, дисциплина бул тартип, а самодисциплина өзүн өзү башкара билүү. То есть бул дегени мурда биз жумушта эртеден кечке жүрүп, менде убактым болгондо бул китепти окуп чыкмакмын, тил үйрөнмөкмүн, тигини кыйратмакмын, билмекмин, торт бышырганды үйрөнмөкмүн дегенибиз бул калп эле өзүбүздү алдаганыбыз экен, потому что биз бош отуруп калдык, баарыбыз бош болуп үйдө. Биз ошол пландаган нерселерибиздин эч нерсесин аткарган жокпуз. Жок, бул дегени баары ошондой эмес, дейм, ошол ситуация болсо, потому что мен ошол бул өзүбүздүн эле жалкоолугубуз турбайбы дегенде өзүбүздү анализ жүргүзүү үчүн гана айтып жатам, потому что это полезно и для меня.
мага таасир берген үчүн сиздер менен бөлүшүп жатам. Бул жалкоолукту жеңип, бул карантин убактысы деле не так много осталось, өтө көп деле калган жок. Туура пайдаланалы убакытыбызды. Жана обещанный подарок да, вот сиздерге обещать эткен бонус жөнүндө сөз кылчу болсок, эгерде онлайн курска жазылууну кааласаңыз, май айында жаңы группа ачылат. Жана көрсөтүлгөн телеграм номерге окууну кааласаңыз, печенька деген сөздү жазып жиберсеңиз, сизге 20% скидка берилет. Печенька эстеп калыңыз, жана туура жазуу керек. Ушуну менен айта турган сөзүм аягына чыкты. Саламатта болуңуздар, каналга жазылууну унутпаңыздар. Убакытты текке кетирбестен пайдалуу нерселерге коротолуу. Саламатта калыңыздар.